Кара Суу районунун Ала Тоо айыл аймагында жаңы барак айылы түптөлдү. Буга чейин барак айылы Өзбекстандын аймагындагы эксклав болуп келген. Кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык жумушчу комиссияларынын протоколу менен апрель айында Кыргызстан барак айылынан өз жарандарын көчүрүп чыгаруу иштерин жүргүзгөн. Көчүрүлүп чыккан тургундарды турак жай менен камсыз кылуу үчүн дароо жер участогу бөлүнүп, 6 май күнү жаңы барак айылынын курулушуна президент Садыр Жапаров мезгил кутучасын салган. Жаңы барак айылында 101 турак үйдүн курулушу толугу менен аяктап, пайдаланууга даяр. Үйлөр бардыгы бир типте, ар биринин аянты 8 сотуктан. Жуунуучу бөлмөсү, отканасы, ашканасы, конок тосуу залы, эс алуу бөлмөлөрү болуп, бардык ыңгайлуулуктар каралган. Жалпысынан 38 гектар аянтка акыркы үлгүдөгү заманбап турак жайлар тургузулду. Жаңы барак айылында 5 көчө болсо, бардыгы тапталып, шагыл төшөлүп, айылга келчү 2 километр жолго асфальт басылды. Таза суу үчүн скважина казылып, суу түтүктөрү тартылды. Саркынды суу тутумуна бардык 101 турак жай тең толугу менен туташтырылып, саркынды суу тазалоочу кампага кошулду. Айылды электр жарыгы менен камсыздоодо Кара Суу райондук электр тармактар ишканасы тарабынан бир трансформатор коюлуп, турак үйлөргө электр эсептегичтер орнотулду. Электиктер интернет менен да камсыз болду. Айылда соц объекттерди куруу иши да каралган. Балдар бакчасы, сейил багы, мечит жана футбол аянтчасы жана көп кабаттуу үй куруу мерчемделген. Жаңы барак айылын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү максатында 500 даана арча көчөтү отургузулган жана дыйканчылык үчүн үлүш жерлер бөлүнүп берилген.